Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар жана мырзалар, сиздер менен жакшы иштер бар официалдуу жумуштарды орноштуруу долбоору жетекчиси мен Ислам Калдаев. Бул чыгарылышта ошол Россиядагы жумуштар боюнча, Москва шаарындагы жумуштар боюнча, ошондой эле Польша боюнча дагы бир аз позда маалымат берип коюун чечтим. Урматтуу жалпы жамаат, сиздер билгендей эле биздин жакшы иштер бар жумуштарды орноштуруу долбоору Россия мамлекетинин 5-6 компаниясы менен келишимге түзгөнбүз. Ал жакта шоколад завод цех бар, Москванын өзүндө балык цех бар, Москванын өзүндө колбаса цех бар, теплицалар бар, гостиница, ресторандар бар, жана башка көп жумуштар бар. Биздин жакшы иштер бар долбоорунун партнерлорунда бул болсо Москва шаарында, Подмосковье шаарында, ошондой эле Россия Федерациясынын башка чоң областтарында жумуштар арбын. Айлыктар болсо өзүңүздөр билгендей эле көбөйүп жатат. Азыркы убакта айлыктар 2800 4000 чейин чыгып калды. Официалдуу жумуштар, жатаканасы бекер, тамак ашы бекер болот. 6 күн иштеп эше аласыз. Эртең саат 8ден кечки саат 8ге чейинки график менен иштейсиз. Өзүңүздөр билгендей жатакана бекер болгон үчүн, регистрация бекер болгон үчүн, 2 мал, 3 мал тамак аш бекер болгон үчүн айлыктар бир аз азыраак, бирок ошол айыкты өз убагында алып турасыз. 2800 рубльдан 3200-4000 чейинки жумуштар бар. Ошондой эле биздин партнерлордун бири бул нан заводу бар. Москванын өзүндө нан завод цехтер бар. Ошондой эле Подмосковье нан завод цехтер бар. Нан завод сайты дагы өтө официалдуу компания. Кимдеги нан заводко иштеген болсо баардык документтери болуш керек. Ошондой эле баардык документтин негизинде жумушка алышат. Нан заводунда айлык акы 2800-ден 4000 чейин чыгат. Ал жакта дагы позициялар бөлүнүп кетет. Сборщик болуп бөлүнөт, комплектовщик болуп бөлүнөт, упаковщик, укладчик болуп бөлүнөт, разнорабочий да болуп бөлүнөт. Кимдеги нан завод иштегенди кааласа, биздин WhatsApp группага жазыңыздар. Биздин номер билесиздер +7 991 87 88 230. Төмөнкү биз ссылка менен дагы көрсөтөбүз. Ошондой эле ушул видеодо биздин номер жазылган болот. Урматтуу мекендештер, дагы да айтып кетебиз, биздин 5-6 компания партнерлорубуз бар. Анын арасынан бизде Проработа компаниясы бар. Проработа компаниянын арбондуу иштери көп. Ошол арбондуу иштерге тандап иштеп калсаңыз болот. Мисалы, сиз кыргыз мекендештер кимде шарттары жок болса, кыргыз мекендештер шарттары жок болса, биздин жакшы иштер бар долбоору анан биздин партнерлордун чечиминде ошо Проработа компаниясы билет акчасын төлөп берет. Авиабилет акчасын төлөп берет. 25 000 чейинки рубльге чейин төлөп берилет. Ошол убакта учуп кете аласыздар. Бизде азыр мынакей Кудай буюрса 16-группа учуп барып иштеп калышкан. Ошондой эле 17-группа учуп кетишмек, бирок билеттердин баазы өтө кымбатка болуп кеткенине байланыштуу биздин 17-группанын жааматы минибем менен кетишти. Минибемге компания акча төлөп берди. 8 000 айланды киши башына. Ал болсо биринчи айттан кем этип калат, арзан түшөт. Ошондой эле жеңил болот биздин иштеген адамдарга. Урматтуу айым жана мырзалар, Россияга барып иштештин эң жеңил, эң экономдуу жеңил жолу бул ошол компания менен барып иштеп калып, документтердин баардыгын даярдап, ошол компания айткан жакпаса ошого иштеп калып, жакпаса документтердин баарын даярдагандан кийин башка жумушка өтүп кетсеңиздер болот. Мисалы биз ушундай жол менен биздин кыргыз мекендештерге сунуш берип келебиз. Кимге мисалы нан заводко иштегенди каалаган болсоңуз же шоколад жумушуна иштегенди каалаган болсоңуз, анда сиз элде мурда биринчи ошо Проработа компаниянын жумуштарына барып иштеп, документти чогултуп, анан кийин ошол документ чогулгандан кийин нан заводуна, болбосо гостиница, ресторандарга, шоколад заводдорго өтүп кетсеңиздер болот. Алар баардыгы Москва шаарында жайгашкан. Жатаканасы бекер, регистрациясы бекер, трудовой договор официалдуу түзүлөт, эмгек келишими, айлык акылар жана айтып кеттим, 2800-дөн 3200, 4000 чейин чыгат. Бул нан завод менен шоколад заводунда тилекке каршы нан завод менен шоколад заводу бизге эмени төлөп бере албайт, билет акча төлөп бере албайт. Ошол себептен биринчи жана биздин айткан Проработа компания жумуштарына иштеп коюп, бир убакта иштеп койсоңуздар, 35 күн иштеп койсоңуздар айлыктар чыгат. Ошондой эле учуп барган самолеттин акчасы же жол акысын кутулгандан кийин, документтин баарын даярдагандан кийин анан башка жумуштарга өтүп кетсеңиздер болот. Биз менен келишим түзгөн компания бүт баардыгы официалдуу, туруктуу, стабилдүү компаниялар, чоң менмин деген компаниялар. Ошол себептен эч кандай
кыжаат болбостон мыштак иштеп калсаңыздар болот. Биз менен баргандар иштеп жатышат. Өзүңүз да билгендей эле кыргыз мекендештер мисалы биз менен 100 адам барган болсо 100 адам дегеле 2-3 бизден качып кеткендер болот. Болбосо кайра кайрылып келгендер бар. Башка бир дагы күчтүү жумуш таап алып туруп акчасын билет акча төлөп коюп кеткендер бар. Бирок айтып кетчү нерсе биздин мекендештер ошол биз сунуштаган биз түзгөн алгоритм менен барып иштеген биздин мекендештердин 90% Аллах разы болсун деп өз жумуштарын так аткарып, киреши таап келип, Аллах разы болсун деп бизге ыраазычылыгын билдиришкендер арбын. Анча-мынча өзлөрүнүн досторунун жумуш таап берди, анан туугандарынын жумуш таап берди деп кетип калып, ал жумуш жакшы болбой калып кайра келип калгандары бар. Сөзүнүн ачыгы биз менен барып алып качып кетип, акчасын төлөбөй жүргөндөр бар кыргыз мекендештер. Деги эле ошол Россия мамлекети болобу, башка мамлекеттер болобу, кыргыз мекендештер иштейм дегенден кийин иштегенге барыш керек. Анын үчүн элден мурун ден соолугуңуздар жакшы болуш керек, ниетиңиздер жакшы болуш керек. Ниет менен ден соолук жакшы болсо, анан жалкоолук жок болсо, любой жумушту арбытып, ар кандай жумуштарды ишке ашырып, жакшы ол жолу кайтып кайтып берсеңиз болот. Ошондой биздин мекендештер бар, ошондой бизге ыраазылык айткан мекендештерибиз арбын. Алардын бизде видеолору бар, алардын бизде ыраазычылык аудио сообщениялери бар. Кимде ким иштегенди каалаган болсо барып иштеп келип жатышат. Ал эми качкандар качып, жалпылыгында жалпылыгын жатышат. Анан биздин өстөр кетип калып, документтери орто жолдон просрочка болуп, жолун таппай калып, кайра бизди күнөөлөгөн мекендештер да бар. Ошол себептен урматтуу мекендештер, биз жакшы иштер бар долбоору официалдуу, туруктуу жумуштарга орноштуруп, сиздерге жолго салып коебуз. Иштеп кетиш, акча табыш, ошондон жол таап кетиш ал өзүңүздөрдүн байланыштуу болуп калат, өзүңүзгө силерге байланыштуу болуп калат. Ошол себептен аракетиңиз күчтүү болуш керек, ниет күчтүү болуш керек. Анан жалкоолонуп, бир жумуштан экинчи жумушка аттап, убакыт өткүзүп, же качып кетип, башка жумушка барам деп, аяктан жолдоп алып кайра кайтып келип, андай случайда да биз жардам берип атабыз. Бирок мекендештер силерге сунуш, сиздерден сураныч, эгер бир жумушту көздөп барган болсоңуздар, ошол жумуштун этегине чыгып, ошол жумуштун пайдасын табып, өнүгүп өсүп, ишкерлик кылып, анан кийин ишти алып жүрүңүздөр. Биздин кыргыз мекендештер көбүнчө өзү тарымаңыздар, милдеттүү түрдө ошо бизге ошол мекендештер жакшы компаниялар жумуш таап берген болсо, ага да ишенбестен өз билимди кылып качып кетип, башка кылып жолун адашкандар көп. Ошол себептен бирибизге ишенели, бирибиздин видеолорубузга жакшы сөздөр айтайлы, чыныкы жол менен кетели. Ооба, азыркы заманда алдагандар көп. Ошол себептен алдагандар жанагы кыргызда макал бар. Оозуна сүткө оозун кийишкен адам айран үйлөп ичет дегендей, бизде алдагандар да көп. Ошол себептен көптөр ишенбестен жумушка барарда ошол бизге берген маалыматтарды тактап, чын төгүнүн билип анан барыңыздар. Себеби деген жумушка орноштуруу ар кандай компаниялар көп, алардын канчасы жалган жол менен, канчасы аферист, канчасы элди алдайт, аны биз биле албайбыз. Ошон үчүн жакшылап бүткүл жумуш берген компанияларды жакшылап тандап туруп, анан кийин так чечим чыгарып анан барыңыздар. Ниетиңиздер жакшы болсо эле иш оңдоп чыгат. Биз колдон келишинче биздин мекендештерден бир да тыйын акча албайбыз. Услуга дегендерди бизде жок. Биз жөн гана айлыкка иштеген адамдарбыз. Ошо заводдор менен келишимдер түзүп, биз мекендештер официалдуу жумушка орноштуруп, стабилдүү жумуштарга анан кийин өзүбүздүн айлыгыбызды алабыз. Биз айлыкка иштеген адамдарбыз. Ооба, бизде ар кандай адамдар жазып берет, 200 сом, 300 сом көрөбүз. Биз дагы сиз ошол мекендеш, биз ошол адамдарбыз. Биз дагы бала чакабызды беребиз бар. Ошондо биз дагы ошол акчаны биз сиздердин мекендештерден албай, биз ошол заводдордон, фабрикадан алабыз. Алга мыйзам жол берет. Ошол биз келишимде түзгөн, ошого биз компания ачканбыз, официалдуу түрдө иш алып барабыз. Анан биз айлыкка иштейбиз. Ошол себептен биз YouTube каналга чыгып, элдерди чакырып, жумушка орноштуруп келебиз. Ал эми жумушка орноштуруп болгондон кийин ошол жумушту алып кетүү ар бир адамдын өзүнүн колунда, өзүнүн ниетинде, өзүнүн жалкоолугунда же иштармандыгында. Ошону эске алып коюңуздар. Урматтуу мекендештер, эгер мен бир жерден катып айткан болсом, кечирим сурайм. Бул болсо биздин дагы болсо кыргыз элинин өнүгүп өсүшүн тилектешмин. Ошол себептен ушул сөздү айтып атам. Кыргыз эли өнүксүн, өссүн, бирибизди жамандабайлы, өнүгөйлү. Башка улуттар мисалы завод фабрикага келген болсо, алар деген эч кандай маселесиз бири-бирин колдоп, тартып, башка улуттар ошол заводко келип калса, алар жумушту калп эле жамандап коюп, аларды кетирип, ошол башка улуттар ушундай иш алып барышат. Биздин кыргыз мекендештер болсо бири-бирин чукулап, бири-бирин тепкилеп,
бири айткан нерсеге ишенбей ошол отко айдаза бок качат болуп жүргөндөр дагы бар экен. Ошол себептен ар бир маалыматты туура кабыл алыңыздар, биз менен болуңуздар, биздин командага кошулуңуздар. Биз колдон келишинче таза, тунук, стабилдүү жумуштарды таап берип, үстүнө көзөмөлдөө кылып турабыз. Сизден эч кандай айлык албайбыз, сиздердин жеңиңизди жебейбиз, сиздердин жеңиңизди талашабыз. Сиздер менен жакшы иштер бар долбоору ар дайым сиздер менен. Будан кийинки дагы видео чыгарылат, ал кийинки чыгарышта көрөсүздөр.